Кыргызда баш кесмек бар, тил кесмек жок деген. Одоно угулганы менен кеп адамдын чындыкты сүйлөп же бир нерсеге макул эмес болсо, оюн ачык айта билүүсүндө. Тарыхта акындарыбыз байманаптарга ачуу чындыкты тайманбастан бетке айткан учурлары белгилүү. Байыркы замандарда төрөлөр адамдарды кылган кылмышы үчүн өлүм жазасына тартышчу. Бирок алардын оозун жабууга күчү жеткен эмес. Демек, илгертен бери эле биздин эл үчүн сөз эркиндиги өмүрдөн да маанилүүрөөк болгон деп айтууга болот. Анткени элибизде чынчыл адам адашпайт дейт эмеспи? Эмнеге сөз эркиндиги илгертен жогору бааланып, биздин өлкөдө дегеле дүйнө жүзүндө ажырагыс укуктардын бири бойдон калууда? Эмне үчүн сөз эркиндиги маанилүү? Кыргызстандын Конституциясынын 31-чи беренесинде ар бир адам эркин ой жүгүртүүгө жана өз алдынча пикирге ээ болууга укуктуу. Ар бир адам өз пикирин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине укуктуу. Эч ким өз пикирин айтууга же андан баш тартууга мажбурланууга тийиш эмес деп белгиленген. Сөз эркиндиги Кыргызстандын жарандарынын эң негизги укуктары менен эркиндиктерине кирет. Мисалы, жашоо укугу, жеке менчик, кулчулуктан эркин болуу жана эркин каттоо укугу. Бул эркиндиктер биз үчүн абдан маанилүү. Анткени алар биз төрөлгөндөн тарта берилет. Бул укуктарды жана эркиндиктерди алуу үчүн бизге бир нерсе жасоонун, иштөөнүн же акы төлөөнүн кереги жок. Себеби биз укуктуу болуп төрөлөбүз. Дал ушул укуктарыбыз бизге башка укуктарды, эркиндиктерди жана мүмкүнчүлүктөрдү берет. Мисалы, сөз эркиндигинин аркасында бизде президентти жана депутаттарды шайлоо мүмкүнчүлүгү бар. Куугунтуктоодон коркпостон, алардын ишине баа берип, каталары жөнүндө айта алабыз. Аларды саясий оппоненттер сындай алат. Эркин пикир алышуу аркылуу биз өлкөбүздө кабыл алынып жаткан маанилүү чечимдер жөнүндө көбүрөөк биле алабыз. Демек, сөз эркиндиги адилеттүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү саясатты түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Сөз эркиндигинин аркасында биз эркин маалымат каражаттарына ээ боло алабыз. Бул бизге так жана өз убагында маалымат алууга мүмкүнчүлүк берет. Сөз эркиндигинен улам кандайдыр бир маанилүү электростанциядагы авария же өмүргө коркунуч туудурган эпидемиянын таралышы тууралуу коомдон маалымат жашырууга болот деп элестетүү мүмкүн эмес. Биздин жарандар сөз эркиндигине ээ болгондуктан мамлекеттеги коррупциялык жана башка кылмыштарды укук коргоо органдары көз жаздымда калтырса, журналисттер өз алдынча тергөө иштерин жүргүзүп, фактыларды аныктай алышат. Башкача айтканда, сөз эркиндиги маалыматка ээ болууга, туура эмес чечимдер үчүн бийликти сындоого, сотто өзүбүздү коргоп, үнүбүздүн жетишине мүмкүнчүлүк берет. Демек ошондо бизде сөз эркиндиги бар деп эле ойго келген нерселердин баарын айтууга болобу? Жок. Сөз эркиндигинин да өз чеги бар. Ал адамдардын башка эркиндиктерине каршы келбеши керек. Мисалы, Конституцияда ар бир адам жеке жашоосунун кол тийбестигине, ар намысын жана кадыр баркын коргоого укуктуу деп жазылган. Демек, сөз эркиндигине гана таянуу менен адамдарга жала жабууга болбойт. Айрым учурда депутаттар же чиновниктер, журналисттер же активисттер алардын ар намысына жана кадыр баркына шек келтирген билдирүүлөрү үчүн сотко бергенин маалымат каражаттарынан кезиктирген чыгарсыз. Бирок маанилүү жагдайлар бар. Биринчиден, ушак таратуу жалган маалыматтын жайылуусуна алып келет. Эгер маалымат каражаттары адамдын кадыр баркына доо кетирсе да, чындыкты жайылтса, анда аны каралоо деп эсептөөгө болбойт. Экинчиден, жала жабуу кылмыш жоопкерчилигине кирбейт. Бул жарандарды жалган маалымат тараткандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартып, камакка алуу мүмкүн эмес дегенди билдирет. Зомбулукка жана кастыкка чакырык. Албетте, билдирүүлөргө байланыштуу жоопкерчиликтин кыйла олуттуу формалары бар. Кыргызстандын Конституциясында улуттук, этникалык, расалык, диний жек көрүүчүлүктү үгүттөөгө, гендердик жана башка социалдык артыкчылыктарды басмырлоого, кастыкка же зомбулукка чакырык кылууга тыюу салынат. Эгер, мисалы, кимдир бирөө экстремисттик адабияттарды таратса же этникалык азчылыктарга каршы зомбулукка чакырса, анда мындай билдирүүлөр
жарандардын сөз эркиндигине болгон укугу менен корголбойт. Булар радикалдуу иштер. Мындай кырдаалда мыйзам бузуучулар сотко берилип, мыйзам боюнча толук жазаланат. Кыргызстандын жарандары башка жарандардын укугун бузбай, өз пикирин эркин билдирүүгө, суроо берүүгө, саясий билдирүү жасоого, бийликти катачылыктары үчүн сынга алууга жана куугунтуктоодон коркпоого укуктуу. Сөз эркиндиги биздин негизги укугубуз экендигин дагы бир жолу кайталап айтууга тийишпиз. Анткени менен сөз эркиндиги өтө үлбүрөөк укук экендигин, ал көп учурда коркунучта болуп, биздин коргоого муктаж экендигин унутпашыбыз керек.